Анна Ахматованын «Реквием» поэмасы. Которгон кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеев. «Реквием» 1935-1940 жылдар. Оронбодум алтын, күмүш шайыга. Оор кезеңде ооздук менен суу ичтим. Элим менен бирге болдум дайыма. Эл уу ичсе, мен да кошо уу ичтим. 1961 жыл. Кириш сөз ордуна. Ежовщинанын каардуу жылдарында мен 17 ай бою Ленинграддын түрмөлөрүндө кезекте тургам. Ошондо күндөрдүн биринде кимдир бирөө мени бүшүркөп тааныды. Арт жагымда турган, эриндери көгөрүп чыккан аял, албетте мен атымды өмүрүндө укпаса дагы, уйкудан ойгонуп кеткенсип, серпилди да кулагыма акырын шыбырап, ал кезде баары эле шыбырап сүйлөп калышкан. А сиз ушуларды жазаласызбы деп сурады. Мен жазалам дедим. Ошондо ал аялдын ага дейре такыр эле күлкү жолобой калган жүзүндө жылмаюуга окшогон бир нерсе пайда боло түштү. 1957 жылдын 1 апрели, Ленинград. Арноо. О Кудай-ай, мындай тозок кайда бар? Бул азаптан тоо бүктөлүп, токтоп калды дайралар. Түрмөлөрдүн бирок бекем эшиги, ар жактан тиктейт көрдүн тешиги. Ким бирөөнүн шамал сылап жүзүнөн, ким бирөөнүн түгөнүүдө кешиги. Биз баарыбыз тагдырлашпыз. Азган, тозгон, арыган. Солдаттардын зыл ташындай кадамы, каалгалардын калчылдаган үнү ачкыч кажыган, кутпа жайлар көр коолукка көнүккөн, кудуретте Кудайдагы жөнүккөн, купкуу болгон шаардын илкип карааны аттап жылат жансыз жаткан өлүктөн. Күмчүн көнүп, нева туман, думгат, курган үмүт өчпөйт деле көңүлдөн, өкүм, дароо көз жаш куйлат. Түрмөдөн да, дүйнөдөн да бөлүнгөн. Бүт жашоону жүрөктөрдөн суургандай, таштандыга таштаганы тургандай. Келет араң, эптеп бузбай ыргагын. Кайда менин курбуларым курганым? Кайда менин жинди болгон жылдарым? Не болду экен? Ызгаарында Сибирдин, айды туткан бороонунда иңирдин. Кош кыла деп айткан соңку сөздөрүм колуңарга тиер экен кимиңден. Март 1940 жыл. Киришүү. Болгон, кандын жыты малаңдап. Ленинградда түрмөлөрдүн ичинде. Дарга суучу жип шуулар салаңдап, өлүктөрдүн куунап, жыргап жүзүндө. Соолор такыр акыл эстен айныган, соттолгону солбуп келип токтогон. Коштошуунун чолокырын каңгыган, паровоздун кыйкырыгы коштогон. Так төбөмдө ажал турган жымыңдап. Эч айыпсыз өчүп Русь, өчүп күн, эч айыпсыз тепселүүдө кайгымда, канды кечкен таманында өтүктүн, ыйды кечкен дөңгөлөктүн алдында. Ап кетишти үйдөн сени таңга жуук, таштандын ап кеткенде яндагы. Караңгыда балдар көзүн канга жууп, калчы этип колдон түштү шамдагы. Унутулбайт эч качан, чекеңдеги муздак тери ажалдын. Эрдиңдеги сууктун ызгаары элеби, жалгыз уулу жан эринен ажырап. Жолун тосуп асмандагы Кудайдын, Кремльди тиктеп алып, улуп турган аялдардын ирең. 1935 жыл, күз, Москва. Агат жымжырт, тынч дон күндөгү. Ай сапсары биздин үйдөгү. Шапкесе шаңсыз кыйшайган, шай кетип алсыз кыйкайган, сары санаа жеген соолуткан, ушул аял жалгыз оорукчан. Ери көрдө, уулу түрмөдө. Эч жан жоктур мындай дүйнөдө.
Mangi kılgan mаңыз түн күбі, mağa dua kıla жүрgülü. Жоқ, мен емес, андан алысмын. Мен анте албайм, айтпа аларды. Чүпүрөктөп чүмкөп салышсын. Ап кетишсин түндү, фонарьды. Энчилеткен эмес эч бирин эркесиле үйдүн короонун. Царский сулуулук шайыр селкинен ким билиптир мындай болорун. Киргизе албай тамак ашыңды, кресттеги ыйлуу катыңды. Жаңы жылдын төктүң музуна көзүңдөгү ысык жашыңды. Түрмөлөрдө улаам жыгылып, түнү бою ажал кыдырып, үнсүз, сөзсүз, кылдай күнөөсүз канча өмүрлөр жатты кыйылып. 1938 жыл. 17 ай мени сен делттиң. Оорумсуң, оюм, санаамсың. Бутунда өптүм желдеттин. Баламсың, балам, баламсың. Тирүүлөй басты жинарам, түйүнүн турам чече албай. Кимиси жырткыч, ким адам, өлүмдү күттүм кете албай. Черкөөдөн чыккан үндөрдүн, түтүндүү изи түндөрдүн, кайдадыр каңгып агылат. Карегин менден албастан, жакында болчу кырсыктын жылдызы көзгө чагылат. 1939 жыл. Апталар жеңил өтүүдө, түшүнбөйм эмне болгонун. Түрмөдө сенде ойлорум. Агыш түн дагы кириптир. Акырын басып жүрүптүр. Шумкардын оттуу көзүнөн өзүңдү көрүп каралдым. Өлүмдү уктум сөзүнөн. 1939 жылдын жазы. Өкүм, кулагым угар сөз эле, антерин билген булардын. Кулады таштай өз эле, мен бейбак дагы чыдармын. Ансыз да ишим жаштан көп. Агуруп азап тартпайын. Жаласын камдап жаткан көп. Жашоомду кайра баштайын. Чын эле, күздүн табыбы эйлентти көңүл кушумду. Ээн үйдө күндүн жарыгы мен күткөн майрам ушулбу? 1939 жылдын күзү, фонтандуу үй. Өлүмгө. Сен баары бир келмегелең. Неге бүгүн кечиктиң? Айтчы, күткөн оңой бекен өлүмдү? Шамды өчүрүп ачып койдум эшикти. Келиш сага кеп эмес го, кенедей. Кандай келсең дал ошондой кенебей. Жардырып кел снарядың уланган. Же баш кесер бандит болуп келе бер. Же жомок бол каалагандай кууланган. Жанды оозума тиштеп жатып өлөйүн. Сандалдагы саман өңү саргарган саткындардын кебетесин көрөйүн. Мага эми баары бир. Түндүк уюл жылдызынын жарыгы, Энисейдин селдеп ташып акканы, ашыктардын арзуусунун жалыны ажал келип, каректерин чапканы. 19 август 1939 жыл. Фонтандуу үй. Акылды каптап тунарык, жанымдын жарымы бөгөлдү. Шарапка тынбай сугарып мас кылып жатты бирөөндү. Түшүнүп турам мен аган жеңилип бериш керегин. Өзүмдү угам деле анан башкага келет жөнөкүм. Толтургум келип кемтемди, жалбартсам дагы көзүмдү. Алдыртпай эч бир нерсемди, ап кетти жалгыз өзүмдү. Азаптан жаны таш болгон уулумдун көзү каар элес. Добулд эмес, жан эмес, жолуга турган маал эмес. Баталга. Мени, мати. Периштелер куунап жыргайт, кубанат. Асман дотко жагып жатат будалап. Ала салып, аяк башы көрүнбөй, алай дүлөй акыр заман кыямат. Крест дагы айда жиндин күчүндө, чиркөөлөр да, мечиттер да түтүндө, жер жалындап, ээрип, түгө базаздан жексен болуп бара жатты бүтүндөй. Эпилог.
Ömür gördüm, küldöy kübüp, tağdır aydap ekçilgen. Үрey uçkan korkunuştu şıvraşkan kepтерден. Клинопистин барактарын таш чөп олуу дептерден, кыйноолордун бырыштарын азап тарткан беттерден, кышка жетпей кыроо баскан кара күрөң чаштардан, маркумдардын ээринен өлөрүндө жылмайып, күлгөндөн да коркуп жатып кургаарына аз калган. Дуа кылдым. Жалгыз эле өзүм эмес, дагы да мени менен күнү бою тургандардын баарына. Бурганактуу аязда да, жайдын кайнак күнүндө, түрмөлөрдүн кызгылт дүлөй дубалынын түбүндө. Кирип келди, аза күтүү сааты санап берди. Көрүп турам, угуп турам, сезип турам силерде калт этип, терезеңе араң жеткен сени да, кара жерге кепини жок жалаң кеткен сени дагы күч кубатты берсе экен деп түрүңө айттым эле. Күндө келем, келген өңдүүйүмө, баарыңарды атайт элем, атыңардан кескелген, жок кылыптыр тизмеңерди, таба албадым эч жерден. Шейит кеткен баарыңарга берсин орун жаннаттан. Кудай эми төрүңөрдү бейиш кылсын ал жактан. Мен силерди эстейм дагы, өлүм мени жеңсе да, мен силерди унутпаймын, тозок кайра келсе да. Сөзсүз менин оозумду жаап сүйлөтүшпөйт, тыйышат. Так ошондо 100 миллион эл кыйкырып чыгышат. Алар дагы башкалардай мени да эстешсин. Келген адам өлгөн күнү бүгүн тура деп кетсин. Качандыр бир бул өлкөдө ким бирөөлөр эскерип койсокпу деп ойлонушар, мага балким эстелик колу менен тургузчулар же чекчүлөр таш менен. Макулдугум берет элем, мындай шарт менен. Койбогула. Мен төрөлгөн көк деңиздин жанына кол үзгөмүн, мен деңизден көргөзбөгүн аны мага. Дагы болбойт сейил курган бак калпарып бөлөсөң, мен ал жерден таппай жүрөт издеп курган көлөкөм. Амында мен 300 сааттап шордуулардын кешигин алып келип күткөндө да ачкан эмес, бирөө чыгып эшигин. Коркушсун деп кыйноолордон, жаны оозуна көрүнгөн коркушсун деп колдоруна колгап кийген өлүмдөн. Унутсун деп каны жерге агып жаткан жемпирден, ок жагылган жырткыч кокшоп улуганын кемпирден. Мейли анда кылымдарга кыймылдабас кол эстелик өң берсин. Карлар эрип, аккан кези аялдардын аккан жашы өңдөнсүн. Түрмөлөрдөн учуп чыксын көгүчкөлөр алыстай. Нева менен сүзүп жүрсүн кеме тып-тынч камыкпай. жыл март. Фонтанды үй. Кыргызчага которгон Шайлообек Дүйшеев. 14 октябрь 2019 жыл. Таш төбө айлы.